караса көптөгөн айымдар илимге, билимге суйсап, чыдамсыздык менен күтүү. Бүткүл дүйнөлүк жолук күнүнө карата маданий самалык 7-нчи рет уюштурулду. Салкка айланып келе жаткан иш-чарага өзгөчө жаш кыз келендердин кызыгуусу артып, бул күн майрамдык датага айланып келе жатканы байкалууда. Бүгүнкү иш-чарада коомдун үрөйүн учуруп, көп катталган аялдарга карата зордук зомбулук көйгөйү дагы көтөрүлдү. Борбор каладан келген дин өкүлдөрү аялдардын укуктары жана милдеттери боюнча атайын баяндамаларды окуп, исламдагы арулуктун символу болгон жоолуктун парзын түшүндүрдү. Бүткүл дүйнөлүк жоолук уюмунун Кыргызстандагы расмий элчиси Элиана Мариям айым иш-чара аркылуу аялдардын укугун, активдүүлүгүн жогорулатуу негизги максат экендигине токтолду. Жоолукчан айымдар жөнүндө мындай стереотиптерди жоюу жана коомдогу аялзаттын ортосунда достукту жана диалогту бекемдөө. Жоолук деген эмне үчүн мусулман айымдар жоолук кийинишет жана коомдо дискриминация болбош үчүн ушундай иш-чаралар өтүп жатат да. Кыргызстанда болсо биз ушул демилгени көтөрүп 7-нчи рет өткүзүп келе жатабыз. 700-дөн ашуун кыз келин катышкан самалыкта өз тармагында ийгилик жаратып жаткан ишмердүүлүктү колго алган айымдар тажрыйбалар менен бөлүштү. Аны менен бирге кыргыз коомчулугунун жоолукка болгон көз карашы талкууланып, диний аспекттен гана эмес ар тараптан талдоого алынды. Жоолук салынган кыз келиндер өзүнүн кийими менен эле эмес, адеп аклагындагы оңдоо зарылдыгын дин өкүлдөрү белгилейт. Аялдарыбыз жылдан жылга илим алып, билимин өркүндөтүп, адептүү, маданияттуу болушуна мына орун болуусу менен эле эмес, бардык турган турпатыбыз менен киришкенибиздин өзү мына бүгүн көрүнүп турат. Албетте жоолуктун орду таптакыр башка. Бүтүндөй мусулман затына бул жарашкан мыкты бир кийим, парз болуп түшкөн. Айрыкча кыргыз кыздарына, келин кыздарына мисалы үчүн татынакай мындай ажарын ачкан, кичине табити менен жакшына кылып салынган болсо, көрктүү да болот, көркөм да болот, супсулуу болот. Дагы жоолук салынам дегендер болуп калса, бүгүн жүрөктөрүнө бир руханий сонун азыктар алып, ушул майрамдын шарапаты менен да канча келин кыздар ушундай бир жоолукка кирип калса, эң сонун болот. Бул майрам дегеле бүтүндөй Кыргызстанда мына азыр өтүп атат. Биз дагы мына бир канча күн графиктерибиз бар, ар жактарга барабыз. Өлкөдө жоолук күнү улуттук баш кийим менен айкалыштырылып өткөрүлүп келүүдө. Соңку мезгилдери жаш кыздар улуттук баш кийимдерди жоолук ордуна кийип таңызалап жатканды арбын. Каладагы Жаннатай фэшн тигүүчү уюм учурдагы саркештикти эске алуу менен кеп такыялардын түрүн чыгарып келет. Муктаждык көп болгондуктан 4 мезгилге жараша ыңгайлаштырылган. Жоолук күнүндө дагы атайын тигүү цехинин дизайндары көргөзмөгө коюлду. Өтө ыңгайлуу. Кыздардын бешенесин жабат, кулактарын жабат. Негизи жоолуктун ордуна ушуну кийсе деле ауратын жаап турат да. Азыр жаш кыздарга өтө ыңгайлуу. Жоолук орогон кыздарга дагы, жоолук оруна элек кыздарга деле ыңгайлуу болуп атат. Кыштын күнү, жайдын күнү кыздар бара-бара сурат талап аябай жакшы болуп атат. Жаш кыздарга, негизи жаштаргачы сурат талапка жараша жылдан жылга биз мына дизайндарын өзгөртүп, жакшы заманбап кылып, ыңгайлуу кылып, өң түстөрүн жакшынакай кылып, заманбап кылып чыгарып жатабыз. Кыздардын кандай суроо болсо ошондой кылып аракет кылып жатабыз. Мен да ушул заманбап жоолуктар салынып жүргөн айым катары бүгүнкү күnkү майрамга катышып атам. Адегенде жоолукчандарга бир артта калгандай сезим болгон. Кийин жалаң эле динчил, бир исламист, террорист дегендей пикир болгон. Азыр ушул мезгилде заманбап жоолукчан дүйнөлүк модельдер, дүйнөлүк сулуулар конкурсуна катышкандар, абдан бир чоң ишкер айымдар, жогорку кеңешке депутаттар, коомдук кызматкерлер чыгып, ишкерлер чыгып жаткандыгына байланыштуу жоолук бул жөн эле анын ишенимдин бир бөлүгү жана анын сыймыгы же кийими экендиги гана тууралуу пикир калыптанып атат. Бул мени кубандырат. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүн белгилөө 2014-жылы Нью-Йорк шаарында Назмахан тарабынан демилгеленген. Назмахан мусулман эмес курбу курдаштарына бир күн жоолук салынып көрүүнү сунуштап, бул аракет социалдык тармактар аркылуу жайлуу туруп, алгачкы эле жылы 67 өлкөнүн кыз келиндери колдоп чыгышкан. Ал эми 2015-жылы акцияга 116 мамлекеттен 10 миллионго жакын катышуучу тилектештигин билдирген. Өлкөдө дагы аял затынын кийим кийүү маданияты жана укугу катары уюштурулуп келүүдө. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдематулу, Ош ТВ.